Саламатсызбы, Айда Жаңышбековна, Коомдук биринчи канал үчүн убакыт бөлүп, интервью бергенге макулдук кылгандыгыңыз үчүн ыраазычылык билдирели. Негизги маселени биз өзгөрүүлөрдөн баштасак, себеби 2010-жылдагы революция дал ушул өлкөдөгү бардык системаны өзгөртүп, эл үчүн иштөөгө өткөрүү деген ниет менен болду эле да. Анан сиздердин системага кайрыла турган болсок, 2010-жылдан бери карай алганда сиздерде реформа кандай жүрдү жана мурунку прокуратура менен азыркы прокуратуранын айырмасы эмнеде? Рахмат. 11-жылы атайын жумушчу топ түзүп, прокуратураны 15-жылга чейинки өнүктүрүү стратегиясын иштеп чыгып, ошол стратегиянын негизинде иш алып барып жатабыз азыр биз. Ал стратегияда көп иш-чаралар каралган, бирок мен бир 3-4 эң негизги маселелерге токтолсом. Биринчиден, прокуратурада күчтүү, көз карандысыз тергөө институтун түзөлү дедик. Бүгүнкү күнү мындай институт баягы структуралык жактан, уюштуруу жагынан түзүлдү. Эми мен ойлойм, убакыт керек, ошол убакыттан кийин бир өзүнчө жыйынтыктарды кылып, анан жакшы жаман жагы жөнүндө айтсак, бүгүнкү күнү 8 област, анан 1 Бишкек шаарында атайын тергөө бөлүмдөрү түзүлдү. Ал тергөө бөлүмдөр негизи эле тергөөчүлөр азыр жергиликтүү прокурорлорго баш ийбейт. Мурун негизи ошондой эле болчу. Мыйзамда баягы тергөөчү процессуалдык жактан көз карандысы дегени менен практика түрүндө көп маселелер ошол прокурорлордун келишүүсү менен чечилчү да. Ошон үчүн азыр бул тергөөчүлөр баары башкы прокуратурага, борбордук аппаратына түздөн түз баш ийип, болгон прокуратура органдары тергеген иштердин, кылмыш иштеринин базасы түзүлүп, бул жерден бир системалык түрдө ушундай контроль жүрүп, анан мен ойлойм, бул иштин сапатын жогорулатат деп. Башка маселе күчтүү айыптоо, мамлекеттик айыптоо. Бул абдан прокуратура үчүн эң негизги маанилүү функциялардын бири. Өзүңөр деле билесиңер, көп иштер кээде сотко чейин барып, анан соттон мамлекеттик айыптоону колдогон адамдар бизге биз башында талап кылып аткан өкүм чыкпай калат да. Бирден бир себеби болуп, бул баягы көзөмөлдү бир адам жүргүзөт, кылмыш иши козголгондон кийин сотко кетеринин астында башка адам окуйт, и сотто үчүнчү адам айыптоону колдойт да, жүргүзөт. Анан ушул жагынан кемчиликтер болуп атты. Ошон үчүн азыр биз мамлекеттик айыптоону кармаган адамдарга ишти козголгондон тартып көзөмөл жүргүзгүлө деп милдеттендирдик да. Эгерде ошол кылмыш ишинин соттук перспективасы болбосо, ал кылмыш иши козголгондо эле же болбосо козголгонго дагы жол бербейт да. Эгерде баягы иштин келечегине ишенсе, анда бардык процесстерде өзү көзөмөлдө өзү баягы келгишүүсү менен болуп, аягында мамлекеттик айыптоону өзү кармаса, мен ойлойм, жыйынтык жакшы болот депчи. Электрондук прокуратураны түзөлү дедик, анткени тергөөчүлөрдүн, негизи эле прокурорлордун билесиңер, өтө көп баягы процессуалдык мөөнөттөр бар да. Биздин ишибиздин баары эле ушул туш тараптан процессуалдык мөөнөттөр менен чектелген. 12 саат дегени бар, 24 саат дегени бар, 3 күн, 5 күн, 10 күн деген ушундай сроктор бар да. И демек кандай кылганда ишти биринчиден сапатын жогорулатып, экинчиден мөөнөттөрдү баягы жебегендей болушубуз керек да. Ошон үчүн электрондук прокуратура бул бирден бир маселени чече турган ыкма. Ошон үчүн түрк коллегаларыбыз менен иштеп, алар бизге жардам берип атат. 2010-жылдан кийинки эң катуу коюлган талаптардын бири бул буга чейин өлкөнү тамырын кыркып, этектен тартып өнүктүрбөй келген коррупцияны эң төмөнкү деңгээлге чүрсөк деген маселе болгон да. Ушул жагынан алганда сиз жетектеген мекеме кандай көрсөткүчтөр менен мактанып же ийгиликтерин көрсөтө алат эле? Эми бул жаатында негизи ийгиликтер бар. Эгерде факты менен айта турган болсом, ушу коррупция менен күрөшүү деп мамлекет башчысы жарыя кылгандан кийин мен тарабынан 7 депутатка иш козголгон. Ошонун 5-өө коррупциялык мүнөздө. 4 министрлер жана алардын орун басарларына иш козголду. Чекесинен өзүңүздөр деле угуп атасыздар, ал прокуратура тергеген иштердин жыйынтыгы чыгып баштады. Мисалы үчүн ошол экс-министр Сабиров боюнча өкүм чыгып, күчүнө кирди.
3 губернаторлордун орун басарларына иш козголгон. Бүгүнкү күнү бир губернатордун орун басары эркинен ажыратылып 47 колонияда, 2 губернатордун орун басарлары боюнча баягы реабилитация болбой турган негизде сотто бул иштер кыскартылган да. Бирөө амнистияга байланыштуу, бирөө болсо эми өтө чоң баягы коркунуч келтирбеген деген мүнөздө кыскартылган. Демек, жыйынтык бар деп ойлойм. Мисалы үчүн 12-жылы 118 айыл өкмөтүнө иш козголуптур. Ушул коррупция менен күрөшүү деп жарыялангандан кийин 34 кылмыш иши козголду соттордун үстүнөн. Прокурорлордун үстүнөн 28 кылмыш иши козголду. Чекесинен өкүмдөр күнөөлөгөн өкүмдөрү чыгып баштады. Мисалы үчүн соттордун ичинен бирөө эркиндигинен ажыратылып, ал дагы сот чечими күчүнө кирди бир сот боюнча. Прокурорлор боюнча дагы ошондой чечимдер бар, өкүмдөр чыккан. Кээ бир чечимдер боюнча жумшак болуп калды деп, мисалы үчүн соттордун үстүнөн бар штрафка же болбосо шарттуу деп кесип койгон случайлар бар. Биз аларды даттанып кайра кийинки жогору турган инстанцияларга кайрылып жатабыз. Мен ойлойм, алардан дагы бир жыйынтык чыгышы керек деп. Коомчулуктун өзгөчө көңүлүн бурган жагдайлар бар. Бул эл өкүлдөрүнө карата козголуп жаткан кылмыш иштери да. Булар буга чейин болобу же кийинчерекпи ар кандай кылмыштуу аракеттерге катышып калган деген айыптоолор менен сиздер иштерди козгогонсуздар да. Бирок парламент сиздердин сунушту колдобой коюп жатат. Бул иштер боюнча иштер убактылуу токтолуп турат да, кыскартылган жок. Мисалы үчүн биз УПКга ылайык бул иштерди токтотуп койгонбуз убактылуу. Ошондой мүмкүнчүлүк толук бар. Башка кеп регламент жөнүндө мыйзам бар. Жогорку Кеңештин регламенти жөнүндө. Ошол регламентте мындай иштер, эгерде мисалы үчүн биз Жогорку Кеңештин макулдугун ала албай калсак, бул иштер кыскарат деген норма бар да. Бирок ушундай Жогорку Кеңештен бизге талап болгон кыскартуу жөнүндө. Бирок биз кыскарткан жокпуз. Анткени баягы мыйзамдарга ылайык атайын мыйзам бар. Эгерде эки мыйзам бири-бирине каршы болуп калса, кайсы мыйзам иштейт деген ушундай укуктук ченемдик актылар жөнүндө мыйзам бар. Ошол мыйзамга ылайык УПК өйдө турат да, кодекс. Ошон үчүн биз УПКга ылайык буларды убактылуу токтотуп койдук. Башка кеп бул иштер токтоп турганда жоопко тартуу мөөнөтү да өтүп кетиши мүмкүн. Анткени ар бир кылмыштын өзүнүн жоопко тарта турган мөөнөтү болот да. Эми 5 жыл депутат болуп аткандан кийин сөзсүз түрдө кээ бир категориялар боюнча мөөнөт өтүп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн былтыр мен өкмөттүн бир чогулушунда ушундай сунуш киргизгем. Ал убакта премьер Бабанов болчу. Ушундай иммунитети бар адамдардын үстүнөн козголгон иштер боюнча мөөнөт жүрбөшү керек депчи, токтоп калышы керек мөөнөт деп. Өкмөт аны колдоого алып, мына парламентке киргизип, азыр парламент обсуждение кылып атат да ушул мыйзамды. Мен ойлойм, эгерде ушундай инструменттер болсо, эртеңки күнү, бүгүн болбосо дагы эртең бул адамдар жоопко тартылышы керек. Акыркы эле ушундай бир фактыга кайрылалы. Бул депутат Элмурат Обдунов боюнча маселени көтөрдүңүздөр эле да. Бирок ал дагы ушул депутаттардын колдоосун алган жок. Бул эмне себептен болот? Обдунов боюнча тергөө ойлойт, далилдердин баары жетиштүү, тергөө тиешелүү деңгээлде болгон. Бирок депутаттардын бир жүйөлөрүнүн негизги жүйөсү бул баягы зыян келтирилген жок, зыянды кайра толуктап ордуна коюп койду дейт да. Мындай учурларда баягы өкүм чыгып атканда бул баягы өкүмдү жумшарта турган фактор да, жумшарта турган гана негиз болуп гана кабыл алынышы керек. Бирок жоопкерчиликтен бошотпойт. Тескерисинче, кайра зыянды толтуруп койгону бул ошол кылмышты мойнуна алганы да.
негизи. Ошон үчүн ушуга сыяктуу себептерге байланыштырып бизге макул болбой койду. Парламент өкүнүчтүү, өтө анын үстүнө тергөөчү жана ошо иштин атайын көзөмөл кылган прокурор, Оштун прокурору булар чакырылган жок. Мисалы үчүн карала турган күнү келди бизге телефонограмма, эч кандай Оштон бул жака келе албайт эле тергөөчү. Бирок ошого карабастан аларды да чакырбай туруп карап коюшту. Атайын менин замым бар деле, башкы прокурордун замы жана тиешелүү башкармалыктын башчысы катышабыз, бирок баары бир оюбузду айталы деп мен жибердим эле, анткени мен ошол күнгө президентке жазылуу болчумун. Анан ӨКөнү жиберсем, ӨКөнү залга да киргизген эмес. Отуруп тургула, маселе каралганда чакырабыз деп койгондо, чакырбай койгондо мен ойлойм, бул абдан демонстративдик түрдө бир коррупцияга каршы күрөшүүгө каршы чыккан кадам деп мен ойлоп калдым да. Депутаттар Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамытовго карата 3 октябрь окуялары боюнча козголгон иш жана ал боюнча чыккан өкүмдө ошол соттун чечимине сиздер канааттандыңыздарбы? Чечимине канааттанган жокпуз. Ошол себептен биз апелляциялык сунуш киргиздик. Эми Бишкек шаардык соту караш керек болот, анткени биздин оюбузча чыгарылган өкүм менен жазалган кылмыштын оордугу төп келген жок. Садыр Жапаров президент иштен берди, гени жана кыргыз алтынга байланыштуу коррупциялык иштерге аралашкан, мисалы кыргыз алтындан 30 миллион акчаны чыгарып кетти деген фактыларды айтты эле да. Буга кандай көңүл бөлдүңүздөр? Бул маселе боюнча атайын текшерүү жүргүзүлдү. Жапаров айткан маселелер тастыкталган жок. Ошон үчүн негизи мыйзамда жазылганда президент мамлекеттин коргоосунда депчи, мамлекет президентти коргойт деген ошо мыйзамда ушундай норма бар да, ошону жетекчиликке алып мен Жапаровдун үстүнөн иш козгодум. Орусча айтканда ложный донос деген статья менен, заведомо ложный донос, анткени ал нерсе тастыкталган жок. И баягы тастыктай турган дагы мүмкүнчүлүк Жапаровдо көп болду да, анткени тергөө башталгандан баштап тергөөгө чейин дагы, иш козголгонго чейин биз бир нече аракет жасадык. Ошо Жапаровдон тастыктай турган документтерин алып, же болбосо өзүнүн айткандарын далилдеп берсин депчи. Бирок андай мүмкүнчүлүк менен ал киши колдонгон жок. Бүгүнкү күнү, мына бүгүнкү күнгө чейин допростон баш тартып атат. Эч кандай биздин суроолорубузга жооп бергендей дагы баягы ою жок да. Анан эми ушундай депутат болсо ар бир айтылып аткан сөз негизи жоопкерчилиги менен айтылышы керек да. Бирок мен үчүн абдан күтүүсүз нерсе болду, анткени айтылгандан кийин аракет кылыш керек болчу ошону далилдегенге. Бирок андай аракет да болгон жок. И жогорку кеңешке депутат болгондон кийин мен жогорку кеңешке сунуш менен кайрылышым керек да. Жогорку кеңешке кайрылаардын астында бир Жапаровду сурап коюш керек эле да. Бирок ошондой сурагандан, ошондой процессуалдык иш чарадан катышпай качып жатат да ал киши. Жапаров азыр ошол ишти ложный донос деп козгогон иштиңизди кыскартсаңыз деп азыр мага кайрылып атат да. Өзү баягы айтканын айтып алып, үймө үй дисктерди таратып, баягы президентти жаманатты кылгандан кийин кайра эми азыр токтотуп койсоңуз, ошо ишти кыскартсаңыз деп суранып атат. Анан дагы абдан да түшүнбөй турган нерсе, бул биринчи маселеси боюнча жанагы алтынды, кыргыз алтындан 30 миллионду Атамбаев, Артыкбаев алып чыгып кеткен деп айтылган митингде. И дисктер дагы ошол жөнүндө таратылганда алып чыгып кеткен деген бир маселе, ал акча бюджетке кириши эле деген бөлөк маселе да. Азыр ал бөлөк нукта айтып атат да, мен ушундай деп айтайын дедим эле депчи. Экинчи маселе иштен берди боюнча мага бир журналист ушу кат жөнөтүптүр дейт. Ошол эле катты айтып койгом мен деп атат да. Бул өтө бир такыр жоопкерчилик жок, ушундай бир туура эмес иш болду деп ойлойм да. Ошол эле айыптоолордун арасында сиздин да атыңыз айтылды эле да. Кумтөргө байланыштуу 1 миллиарддан ашык салык түрүндө түшө турган акчанын кечирилип кетишине сиздин тийиштүүлүгүңүз жөнүндө да айтты эле.
Туура ошондой деп да айтылган. Жапаров ошентип айткандан кийин мен атайын ГКНБга тапшырма бердим эле, ушуну текшерип, күнөөлүк иши болсо жоопко тартуу маселеси койгула депчи. Текшерүү жүрдү дагы, текшерүүнүн жыйынтыгында алар токтом кабыл алды. Ишти козгобоо жөнүндө токтом кабыл алды да. Жеке эле менин үстүмө эмес, Ахматбек Келдибековдун үстүнөн кабыл алыптыр алар чечимди, Марат Султановдун үстүнөн кабыл алыптыр. Эмне үчүн ошо эки фамилия дагы ошо жерде бар экенин түшүндүрүп койгум келет. Биринчиден, бул 2009 жылы ошо негизи Кумтор маселеси боюнча бир чоң келишим түзүлгөн да. Кумтор Gold Company, Центр, өкмөт ортосунда, кыргыз өкмөтүнүн ортосунда келишимдер түзүлгөн. Ошол келишимдердин ичинде ушул налогко байланыштуу да маселелер бар болчу. Мыйзам кабыл алат, жогорку кеңеш, президент кол коет, андан кийин конституционный суд дагы өзүнүн чечимин чыгарып, бул соглашениялар мыйзамдуу деп, конституцияга ылайык деп корутунду бергенден кийин, анан мыйзамга ылайык бөлөк подзаконный акттар кете баштайт да. Анын ичинде бир подзаконный акт болот, ошол списание жөнүндө. Эми биринчиден мен финансист эмесмин, мен ал кезде Минюстта статс-секретарь элем. Списание налогов дегендер негизи финансисттер, специалисттер карашы керек. Мен мыйзамга ылайыктуулугун карашым керек болчу. А мыйзамдар болсо ошол кезде налоговый кодекстагы, жана соглашениядагы, конституционный суддун чечими дегендей мыйзам жаатында эч кандай проблема жок эле. Тескерисинче, ошол мыйзамда өкмөткө тапшырма берилген да, ушул келишимди аткаруу боюнча өкмөт бардык чараларды көрсүн деген. Ошонун жаатында каршы пикир бербей биз заключение бергенбиз. Ошол постановленияга аны Минфин сөзсүз түрдө согласовать этет. Ал кезде министр болуп Марат Султанов отурган. Инициатор, бул маселенин инициатору Ахматбек Келдибеков, ал кезде салык кызматынын жетекчиси болчу. Анан мен да таң кала турган нерсе, Жапаров өзүнүн партиялаштары жөнүндө сөз кылбайт, өзүнүн коллегалары жөнүндө сөз кылбайт, ким инициатор, ким негизги колгондор жөнүндө маселе болбойт дагы. Эмнегедир ошо Минюсттун статс-секретари ушул маселени өзү эле жалгыз чечип койгон сыяктуу ушундай болду да, маселе болуп калды да. Бирок азыр депутат болуп турганда негизи заложенный донос деп мен дагы маселени козгосом болот эле. Бирок депутат болуп турганда ишти мен козгошум керек да. Ошон үчүн конфликт интересов деп кийин бирөө айтпаш үчүн, же болбосо өзүнүн кызматтык абалынан пайдаланды деп мен айтпаш үчүн мен азыр бул маселени көтөргөн жокмун. Бирок чечим ГКНБ чыгарды. Мен ойлойм, балким кийин бул маселе көтөрүлөт, качан Садыр Жапаров депутат болбой алганда, мисалы үчүн бир күнү мөөнөтү бүтөт да, ошол кезде жалпы жоопко тартуу мөөнөтү эле өтүп кетпесе, любой РОВДнын эле тергөөчүсү, ген прокурор эмес, а любой эле РОВДнын тергөөчүсү ошол ишти козгоп койсо болот. Сиз айткандай, тигил депутат, бул министр же болбосо кайсы бир чиновникке иш козголгондон кийин гезит беттерине чыгып кетет да, жакында баланчага дагы иш козголуп, анын да күнү бүтөт экен деген ар кандай сөздөр тарай баштайт. Сиз азыр айтып бере аласызбы, дагы кимдерге кылмыш иши козголуп иш жүрүүдө? Мыйзамдарга ылайык кээде кылмыш иштери атын атап козголот, Эшматов, Ташматовка депчи. Кээ бир кылмыш иштер по факту деп козголуп калат. Анткени фигуранттар боюнча бир маселелер бар, же да бир тастыктай турган нерселер болуп калат да, анан кийин по факту деп козголуп алып, анан тергөөчүлөр иштей берет да. Кийин айып угузулганда сөзсүз түрдө конкреттүү бир адамга угузулат. Бирок ал айып угузулганда. Азыр болсо козголгон кылмыш иштер бар, по факту деп козголгон кылмыш иштер бар, бирок ал по факту баягы конкретно бир адамдын үстүнөн козголбогондон кийин мен ойлойм азыр эрте ушул фамилияларды айтсамчы, бирок убагы келгенде сөзсүз түрдө айтам ал жөнүндө. Дагы бир орчундуу маселе болуп турат. Бул апрель окуясы боюнча борбордук аянттагы ок атуулар, адам өмүрлөрүн кыюу окуялары да. Мына ошого байланыштуу сот мына 3-жылга айланып баратат. Мунун мынчалык создугуп кетишине эмне таасир этип атат? Создугуп кетишине тиешелүү объективдүү жана субъективдүү себептер бар. Биринчиден, 28 соттолуп аткан адамдардын саны 28 адамда. Бул негизи чоң процесс, кылымдын процесси деп койсом деле жаңылышпайт болушум керек. 400гө чукул жабырлануучулар бар. 159 күбө бар.
Бул жерде абдан көп адвокаттар бар. Улам баягы сотко ишенбечүлүк болду, мамлекеттик айыптоочуларга ишенбечүлүк болуп, алар жогорку инстанцияга чейин барып, даттанып, барып кайра келгенге чейин көп убакыт алып атты да, 7 жолу эле котормочу алмаштырылды. Мунун баары негизи убакыт кармады. Ушуга эле байланыштуу мурдагы президент Курманбек Бакиевди, анын жакындары, туугандары боюнча маселелер, аларды жоопко тартып, күнөөсүн мойнуна коюу маселелери кечеңдеп атат деп сөз жүрүп атат да. Ушул багытта башкы прокуратуранын аракеттери кандай болуп атат? Башкы прокуратура ар бир фигурант боюнча эле иштеп атат. Бүгүнкү күнү Бакиевдер жана алардын жакындары боюнча Интерпол 22 циркулярды койду да, 22 адамга. Мен ойлойм, бул дагы укук коргоо органдарынын иштеген жыйынтыгы деп. Анын ичинде Максим Бакиев бар, Гуревич, Жаныш Бакиев, Ахмат Бакиев жана башкалар. 22 фигурант негизинен, Шыршов. Ошон үчүн иш жүрүп эле атат деп ойлойм. Отказ бизде каяктан бар? Белоруссиядан отказдар бар. Анан бир отказ Елисеев тууралуу Латвиядан болгон. Бакиевтердин таасирин эске алганда, Белоруссияга да, Латвияга дагы таасирин эске алганда, мен ойлойм, саясий жагынан бул түшүнүктүү чечимдер. Мына биз жакында эле баягы чечим күчүнө киргенден кийин жөнөттүк кайра. Мурун жоопко тартуу маселеси менен кайрылып аттык элек Белоруссияга. Кийин өкүм чыккандан кийин өкүмдү аткаруу үчүн бизге бергиле Бакиев деп кайра кайрылдык. Жакында эле жооп алдык, жок силер саясий куугунтукту колуп атасыңар, ошон үчүн биз силерге бере албайбыз деп кайра ошондой маселе болду. Күч органдары, прокуратура ушундай иштерди жүргүзүп атат. Көп фактылар боюнча далилдедик, мынакей жетиштүү фактылар бар дейбиз. Бирок баягы соттук тергөөгө келгенде жыйынтыгы келип эле башкача болуп калып атат да. Мына ушул керемти эмнеден болуп атат? Баягы сот органдарынын ичиндеби, мыйзамдабы, же болбосо прокурордук көзөмөлдүн жетишсиздигиби? Эми күнөө барыбызда бар деп ойлойм да. Тергөө кээде сапатсыз болот. Кээде прокурор көзөмөлдү тиешелүү деңгээлде кылбайт. Кээде соттун чечими бизге жумшак айтканда түшүнүксүз болуп калат. Анткени биздин оюбузча далилдердин баары жетиштүү деп ойлогондо да кээде башкача соттун чечимдери чыгып калат да, бирок биз аны жакшы, жаман деп айта албайбыз, анткени соттун чечимине баарыбыз моюн сунуп аткарышыбыз керек. 3 жылда негизи адамдын аң сезимин, ишке болгон мамилесин түп тамырынан өзгөртүү кыйын экен да, бирок бара-бара негизи баары оңолот деп ойлойм. Анткени прокуратураны алган болсом, ишин сүйүп, баягы берилип, ак ниети менен иштеген адамдар көп. И башка органдарда деле ошондой деп ойлойм да. Ошон үчүн азыр бүгүнкү күнү жыйынтыктар бар, эртең ойлойм мындан да көп болот. Өлкөдө мыйзамдын гана диктатурасы болуш керек деп өлкө башчысы дайыма айтып келип атат. Бул маселе түздөн-түз прокуратура системасына тийиштүү болуп атпайбы? Анан айтсаңыз, ошол мамлекетте баардык чарбачылык иште жалаң мыйзамдуулук орун алып үстөмдүк кылышы үчүн эмне жетишпейт, биз эмнени кылышыбыз керек болуп турат? Негизи ар бир мамлекеттик органдын негизги бир принциптери ачыктык, айкындык болуш керек деп ойлойм. Анткени жарандык коомго биз болгон шарттын баарын түзүп беришибиз керек да, бизди контролдогонго, биздин ишибиздин үстүнөн көзөмөл кылып турганга. Ошондо мен ойлойм, жаман жактар да чыгып, баягы проблема тамырлап кеткенге чейин эрте алып чыкса болот да ошол проблемаларды. Биз мисалы үчүн коррупция менен күрөшүү дегенде, бул мен мындай хирургия деп элестетем да. А негизи күрөшүүдө туура диагностика болуш керек. Андан кийин туура дарылоо болуш керек. Биз азыр күрөшүү деп эле баягы жоопко тартуу менен азыр алектенип атабыз негизи. Бирок бул өтө күчтүү фактор. Жоопко тартыш керек адамды. Негизи коррупция менен күрөшүүдө эң маанилүү фактор ушул деп эсептейм да. Бирок бул жалгыз фактор эмес. Ошол эле көз каранды сот системасы, Кудайга шүгүр, көз карандысыз пресса бар. Бул абдан маанилүү нерсе, бирок бул керек бизге деп айткандын кереги жок уже. Ал бул бар нерсе. Бюрократиялык процедураларды болушунча жөнөкөйлөштүрүш керек, мыйзамдардын тактыгын караш керек дегенде көп факторлор бар да, ушунун баары эң негизгиси комплекстүү түрдө чечилиши керек. Маегиңизге рахмат, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Чоң рахмат.